Скотина! Какая же ты скотина? Сколько можно тебе бить и ругать? Хайван, скотина жана башка ыплас сөздөр менен 1-класска барган уулубузду эжекеси урушуп, колда көтөргөн деп Ош шаарынын тургуну Ахмет Апышев медиага кайрылды. Мугалим баласын тилдеп кол көтөргөн үндөрү уулунун акылдуу кол саатына жазылып калганын айтууда. Жаш балдарды тилдеп жаткан учуру жазылып калган аудиону биз менен бөлүштү. Скотина! Какая же ты скотина? Сколько можно тебе бить и ругать? Что там сзади? Что там сзади? Сзади что там? Девочки, вы тоже тупые, да? Что? Рот закрой на замок и сиди. Ты у меня не одна. Бомжа. Вот, двора, здесь сядут джинна. Вот сюда можешь писать, потом сюда. Ахмет Апышевтын айтымында Киров мектеп гимназиясы ишине жакын болгондуктан эки баласын берген. Мектепке кабыл алардан класс жетекчи Умида Иминова $100 10 000 сомго чейинки акча сураган. Айткан акчаны бербеген үчүн аталган мугалимдин мамилеси өзгөрдү дейт. Балдарын акча менен мектепке киргизишкенин башка ата-энелер да айтышканын, бирок ачык айтып чыккандан кооптонуп жатышканын билдирди. Рядом школа Кирова, рядом мы пришли, встретили ее, мы ее не знали. Биз Киров мектебине балдарыбызды алып барганда, мектепке киргизүү үчүн $100 10 000 сомго чейин ыктыярдуу түрдө демөөрчүлүк көрсөтүшүбүз керектигин айтты. Балдарыбыздын орус тилинде эркин сүйлөгөнүн көрүп алышкан. Мен агам менен сүйлөшүп, акча талап кылып жатканын айттым. Ал өздөрү иштеп алгысы келиши мүмкүн деп акча бербе деген кеңешти айтты. Окуу башталганда мугалимдин мамилеси өзгөргөнүн дароо байкадык. Уулумдун мектеп формасына да сын айтты. Негизи башка ата-энелер да акча менен ушул мектепке киргизгенин айтышты. Он мне понравился, потому что там русскоязычных. Ахмет Апышевтын 1-класста окуган уулу мугалиманы башка бетке урганын, жаман сөздөр менен урушаарын айтып берген. Баласынын кол саатын текшерип, аудио жазманы угушкан соң Умида Иминова менен кийинчерээк мектеп директору менен сүйлөшүшкөн. Акыркы маселе Ош шаардык билим берүү башкармалыгына чейин жетип, натыйжада мугалим жумуштан кеткен. Бирок Апышевтын айтымында арадан 3 ай өткөндөн кийин Иминова анын үстүнөн шаардык сотко арыз жазып, моралдык зыян үчүн 5 миллион сом талап кылып жатканын билдирди. Мы не стали дальше суд подавать. Биз сотко бербейбиз деп чечкенбиз. Бирок 3-4 айдан кийин келинчегиме шаардык соттон чакыруу келди. Анда мени басмырлады, ишмердүүлүгүмө, кадыр баркыма да доо кетирди деген арыз жазып, моралдык зыян келтирди деп 5 миллион сом талап кылганын билдик. Негизи бул эжеке тууралуу социалдык тармакка чыгарганбыз. Бирок анда толук бети көрүнбөй, аты жөнү жазылган эмес. Жада калса Умида Иминова иштен кеткенде ал мектептин айрым мугалимдери бизге рахмат айткан эле. Себеби мугалимдерди да басынчу экен. Суд за унижение там чести, достоинства. Киров мектеп гимназиясы Оштун борборунда жайгашкан орус тилдүү мектеп. Анын директору Бактыгүл Жусубалиева Иминованын окуучуну жаман сөздөр менен урушканын мойнуна алып, ата-энесинен кечирим сураганын айтат. Башталгыч класстар үчүн окуу бөлүмүнүн башчысы жана класс жетекчи болуп иштеп жүргөн эжеке өз арызы менен 30 сентябрда жумуштан кеткенин билдирди. Бирок жакында эле мектепти да жасалма арыздын негизинде мени иштен бошоткон деп сотко берген. Статья боюнча кетсин деп аябай талап кылышты. Анан эми 30 жылдык эмгеги бар мугалим статья менен кеткенге суранып, биз хача өзү добровольно арыз жазсын дедик. Окуу бөлүм башчысы дагы эле Тургунбаева Акмөр отурган. Акмөрдөн суранып калды, текстти сен жазып бер, мен кол коюп берем деп. Анан биз үчөөбүз тургандыгыбызга байланыштуу, туура мейли жазса жазсын дедик. Жазды. От собственного желания өзүмүн эрким менен жумуштан алууга уруксат бериңиз деп башкармалыктын атына. Анан карап турдум, өзү окуп туруп кол койду. Бул кыздар деле карап турду. Ал күнү ошентип успокойте деп кетирдик. Эртеси менен мен Ош шаардык билим берүү башкармалыгына жазган арызын алып барып тапшырдым. Анан арыздын негизинде иштен четтетилди. Мойнуна алып, өзү добровольно эле кеткен убагында. Анан кайра дагы билбейм, бир 2 ай убакыт өттү, 3 ай өттү. Ушундан кийин кайрадан бул иш жанданып, азыркы күндө аларды дагы сотко бериптир, бизди дагы сотко бериптир.
Бул чырлуу окуяда Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын аты да бир нече ирет аталды. Анткени Ахмет Апышев аларга кайрылып барганда күнөө балада болушу мүмкүн деген жоопту беришип, мугалимге чара көрүшкөн эмес. Кийин мугалимдин окуучуну урушуп жаткан аудиосу соц тармакка чыккандан кийин жетекчи Умида Иминованы иштен алган. Билим берүү башкармалыгы аталган эжеке тууралуу 32 гана арыздануулар болгонун айтып, карт жүзүндө бир гана Апышев кайрылганын айтып берди. Андан мурунку жылдарда деле түшүп жүргөн, эми баягы устный келип арызданышат да, ата-энелер келип туруп, письменный арыз жазгандар почти болбойт, же балам кысма калып коет деп коркот бардык эле ата-энелер. Ошон үчүн устный келип арыздана беришет. Эми устныйларды каттаганга мүмкүнчүлүк болбойт. Анан письменный арыз ошол эле жанагы бир күйөөсү менен аяры келип туруп, ошолордун перед фактын коюп койгонда бизде. Анан кийин biz ошону мектептин директоруна парча эткенбиз, карап көр деп. Бирөөнөн киргизет деген маалымат келген эмес, Эми 32 айтышат, барсаң ал жазып бер десең болбойт. 32 келе биз эми аны же телефондон айтып коюшат. Аны биз эми факт жок болгондон бара албайбыз. Умида Иминова менен телефон аркылуу гана сүйлөшүүгө мүмкүндүк болду. Ал акча сурабаганын, окуучу өзү шок экенин билдирди. Мындан сырткары аудиону мыйзамсыз жаздырган деп Апышевди айыптап жатат. Ошондой эле жумуштан кетпегенин айтып, ата-энени сотко бергенин ачыктады. Биздин телеканалда бул материал чыкса, сот аркылуу сүйлөшөбүз деп эскертти. Ошо записти жазышыптыр, башка кылышыптыр. Ал законный бекен, сурадыңызбы? Ал жагын сурабадым эже. Ал незаконный, во-первых. Незаконный. Ал жерде все сфабриковано. Ошого азыр сиз аны чыгарып койсоңуз, ал дагы незаконный болот. Анан мне придется вас тоже в суд подать. Мен кеткеним жок. Ашу Умида Кадымовнун приказын көрсөтүңчү, кеткенин деп сурагын да. Мен кеткеним жок, ал булардан мен больницага чыгып кеткенмин, ооруп калып. Ал мектептен кете элексиз демек, а? Кете элекмин да, мектептен кеткеним жок мен. Негизи ошол балага катуу сүйлөгөнүңүз, жаман сөздөрдү айтканыңыз чынбы өзү? Чын эмес, жалган, сфабриковано ал всё. Ал ата-энелер неге сизге андай жалган жаланы жаап атат? Ортоңуздарда келишпестик болду беле буга чейин? Булар мен менен ошо баласы бир баланы уруп койду, анан бир кыз жанында отурган кызга бурдун сүркөдү. Ошого замечание кылып койсо, мени жаман көрүп, директорге чыгып жалоба этишкен. Эже, азыркы сиздин сүйлөп бергениңизди биз официалдуу катары кабыл алып чыгарабыз да, ошону айтып коеюн эскертип. Ахмет Апышев мугалим тууралуу соц тармакка билдирүү тараткандан кийин жеке дарегине бир топ кат келип түшкөнүн билдирди. Анда Киров мектебин бүткөн окуучулар аталган мугалим буга чейин да окуучуларды басмырлап жүргөнүн айткан. Эми ал Умида Иминованын үстүнөн арыз жазаарын билдирди. Мындай жол менен башка балдарды да басымтуудан сактап калам дейт. Зыягүл Болот кызы, Асылбек Турдалиев, Бейтарап, Ош шаары.